Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Урматтуу мусулман бир туугандар, кадырлуу аталар, агалар, достор, инилер, Аллах субханаху ва таала баарыбызды бу дүйнөгө жаратты, бунун максаты түбөлүктүү ахиретке даярдануу үчүн. Бу дүйнөдө биз сапардабыз. Эч ким түркүк болуп калган эмес. Түбөлүктүү ахиретке даярдануу иман, амали салих, жакшы амалдар менен. Алла Таалам өлүм учурунда, кабырдан кийин махшарда, кыямат күнү, пилсиротто, түбөлүктүү бейиште иманына жараша мамиле кылат. Амали салих, жакшы амалына жараша мамиле кылат. Бүгүн ошол бир амали салихтерден, жакшы амалдардан кошунага жакшылык кылуу. Бүгүнкү жума күндүн темабыз бүгүн кошуна. Мейли ал сиз менен чогуу жашайбы, же кошуна көчөдөбү, же кошуна районбу, же кошуна областьбы, же кошуна мамлекетпи, кошунага жакшы мамиле кылуу боюнча Кур'анда жана хадисте эмне деп айтылган, жаратканыбыз кандай буйруктарды берген, пайдасы кандай, зыяны кандай аткарбай койсо, пайгамбарыбыз эмне деген, коомчулукта мына ошол тууралуу бүгүн баян болмокчу. Урматтуу агайын мусулман бир туугандар, ислам дини таза, боорукер, жакшылык каалаган, пайда жеткирген, кайгыны бөлүштүргөн дин. Шек күмөнсүз буга биз билебиз. Кур'ан-ы Каримде Ниса сүрөсүндө 36-аятта Аллах субханаху ва таала мындай дейт: "Ва абудуллах ва ла тушрику бихи шай'a, ва бил валидайни ихсана, ва бидил курба, вал ятама вал масакин, вал джари зил курба, вал джари джунуби, ва сахиби бил джанби, ва ибн сабил, ва ма малакат айманукум. Инна Аллаха ла юхиббу ман кана мухталан фахура." Силер Алла Таалага ибадат кылгыла, ага эч бир нерсени шерик келтирбегиле, инсанбы, инсан эмеспи, ибадатта, этикадта, Алланын сыфатында ширк келтирбегиле. Ата энеге жакшы мамиле кылгыла. Ата энеге иман, Аллага ибадат жана ширктен сактангандан кийин эле биринчи өкүм ата энеге жакшы мамиле кылгыла. Андан кийин туугандарга жакшы мамиле кылгыла. Жетимдерге, кембагалдарга, жакынкы кошунага, узаккы кошунага, жаныңда жүргөн шерике, Алланын жолундагы адамдарга, жана кол алдыңарда жүргөн, кул болсун же кол алдыңарда иштеген болсун, ошолорго Алла субханаху ва таала жакшы көрбөйт. Жүрөгүнөн текеберленип, тили менен дагы мактанып, кыйын сүйлөгөн адамдарды дейт. Хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Ман кана ю'мин биллахи вал яумил ахир, фала ю'зи жараху." Ким Аллага, ахиретке иман келтирсе, кошунасына ыза жеткирбесин, жамандык жеткирбесин кошунасына. Bir hadiste Peygamberimiz aytadi: "La yadkhulul janna", beyişke girmeydi. Kim? Men la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Kim girmeydi? Kimdin koşunası oşol adamdın jamandığından sak bolbosa. Bul jerde açık aytıp atат dalil. Demek koşunasına jamandık kılgan kişiге azap бар ekenin dalili bolup atат. Beyişke girmeydi деп атат Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytkan: Allah'a ant içip aytkan bolganda da: "Vallahi la yu'min. Vallahi la yu'min. Vallahu la yu'min." Allah'a ant,
иман келтирбейт, имандуу болбойт. Ошондой суралынды кыйла. Ман я Расулаллах, ким Аллахтын элчиси деп. Пайгамбарыбыз ошондо кимдин кошунасы жамандыгынан аман болбосо, мына ушул момун эмес деп атат. Эми имандан ажырабайт, бирок иманы толук болбойт тугандар. Же иманы Аллахтын алдында өзү эсептеле турган деңгээлде эсептелбейт анын иманы. Кошунасы жамандыгынан сак болбосо. Мына жерге бир токтой кете турган болсок, пайгамбарыбыз Алла субханаху ва таала кошунанын эки түрүн айтып атат. Вал жар кошунаны айтат. Вал жари дил курба, вал жари ал жунуб. Эки түрү бар. Алымдарыбыз, сахабалар ар кандай ойлорду айткан. Вал жари дил курба дегени үйүңүзгө жакын үйдү айтат. Сиздин үйүңүз менен кайсыл үйдө турса, жакын оң жагыңызда, сол жагыңызда, артыңызда же жакын, ушул жакын үй. Вал жунуб деген андан узагыраак. Бир үйдөн кийинки үйлөрдүн бардыгы жакынкы кошуна, узак кошуна, алысыраак кошуна. Бул биринчиси. Экинчиси, алымдарыбыз айткан, вал жари дил курба деген кошуна дагы, тууган дагы. Вал жарил жунуб дегенде кошуна, бирок тууган эмес. Кээ бир кошуналар бар, сиздин тууганыңыз. Сиздин бир тууганыңыз бар, агаңыз бар, иниңиз бар, эжеңиз бар, карындашыңыз бар, тайкеңиз бар, байкеңиз бар. Сиздин тууганыңыз. А кээ бир кошуна бар, сиздин тууган эмес. Тууган эмес. Башка эле уруудан, башка эле жерден, башка эле тилден, башка эле улуттан. Бул экинчиси. Үчүнчүсү, вал жари дил курба дегенде алымдар, кээ бир муфассириндер айткан, бул мусулман деген. Вал жарил жунуб мусулман эмес деген. Мусулман кошуна, ага дагы жакшылык кылганга буйрулуппуз. Мусулман эмес кошуна болуп калды. Ага дагы жакшылык кылганга буйрулуппуз. Мер ол атеист болсун, коммунист болсун, христиан болсун, теңирист болсун, мели ал болсо бузуку болсун, мели ихудей болсун, баптист болсун, жахабалардын күбөсү ким болсун, кошунабы анын акысы бар. Ушундан улам айтат. Кээ бир кошунанын 3 акысы бар. Кээ бир кошунанын 2 акысы бар. Кээ бир кошунанын 1 акысы бар. Мусулман болуп, тууган болуп, кошуна болуп калса 3 акысы бар экен. Мусулманчылыктын өзүнүн акысы, тууганчылыктын акысы, кошуналыктын акысы. Экинчиси, мусулман тууган эмес, бирок кошуна болуп калды. Бунун 2 акысы бар. Мусулманчылыктын акысы бар, экинчиси кошуналык акысы бар. Үчүнчүсү, тууган дагы эмес, мусулман дагы эмес, бирок кошуна. Кошуналык акысы бар туугандар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Мазала Жибрил юсини хатта зананту аннаху сайюваррисуху. Юсини фил жар хатта зананту аннаху сайюваррисуху." Жабраил периште келип мага осуят айта берди кошуна тууралуу, кошунанын укугу, кошунанын акысы, кошунанын милдети. Мен күмөнгүн санап калдым дейт. Бул эртели кеч мураскор болуп калабы? Мурастын үлүшүнө шерик болуп калабы дегенге чейин бардым дейт. Демек ушунчалык акысы. Кошунага пайда жеткирүү, жакшылык кылуу, өзгөчө кошуна үйдө жок болуп кала турган болсо үйүн карап, малын карап, эгерде ошол жерде балдары кичинекей болуп калып кеткен болсо, кыздары калып кеткен болсо, алардын абийирин, алардын намызын сактоо кошунанын милдети болот туугандар. Уурулук дүйнөнүн бардык жеринде арам. Көчөдөбү, базардабы, мамлекеттеби, жекеби, мечиттеби, кошунаныкыбы, үйдүкүбү, бирок арамдыгында даражалары бар туугандар. Мечитте уурдаган менен мечиттин сыртында уурдагандын экөөнүн күнөөсү тең эмес. Кошунаныкын уурдаган менен көчөдө башка бирөөнүкүн уурдаган экөөнүн күнөөсү тең эмес.
кошунаныкы 10 есе көп. Башка бирөөнүн тоогун урдады, кошунанын тоогун урдады. 10 есе күнөө жазылат буга көбүрөөк болду. Ошондой эле зына, ошондой эле зыян жеткирүү бардыгын ушул санай берсе болот. Бир кошуна бир алымдардан хикаят келет. Дайыма ушур мусур жибере дегенде, мусур жиберсе ал кошунасы акылдуу да, ыймандуу адам экен, бир чакага толтура алма жиберген экен. Мен буга мусур жиберсем бул мага алма жиберет. Айткан экен, ким жүрөгүндө эмне болсо ошону берет да депчи. Жүрөгүңүздө эмне болсо ошону берет экенсиз. Ошондуктан кошунанын курсанчылыгында шерик болойлу. Кайгысын бөлүшөйлү. Өзгөчө кайгы болуп калганда шариятыбыз эмне дейт караңыз. Кимде кайсыл үйдө эгерде өлүк чыга турган болсо, ал жер тамак жасабасын дейт. Ал үйдө тамак чыкпасын. Алар өлгөндүн үстүндө көмгөн кылбагыла. Биз көбүнчө ушул жаман адатка кетип калганбыз туугандар. Бул жаман адатты таштап, шарияттын таза жолун кармашыбыз керек. Бир жерде көз жумган болсо, кошуналарды шарият милдеттендиртет. Түшкү тамагын алып баргыла, кечки тамагын алып баргыла, саркы тамагын алып баргыла, ысык чай алып барып бергиле, ысык нан алып барып бергиле. Бөлүштүрүп, ошо кошуналардын милдети. Тияк бияктан конок-поноктор келип калат, батпай калат, кошуна үйдүн ача койсун. Мына кошуналык укук, мына кошуналык бир туугандык, мына кошуналык боорукерлик, мына чыныгы кошуна. Ошон үчүн айтат: "Утлубу жар кабла дар, ва рафиq кабла тариq" деген алымдарыбыздын жакшы сөздөрү бар. Үй алаардан мурда кошунаны ал дейт. Сапар тартардан мурда шеригиңи ал дейт. Мунун мааниси мындай туугандар. Бир жерден үй сатып алам деп атасыз, токтоп тур. Үйгө таң калба кандай курулган, жери чоң, токто, кошуна ким суроо. Биринчи кошунаны сатып ал, андан кийин үй сатып ал дейт. Биринчи кошунаны талап кыл, андан кийин үй талап кыл. Мааниси эмне? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям жакшы кошунаны сураганга Алладан жакшы кошунаны сураганга бизде милдеттүү кылган. Жаман кошунадан пана тилегенге милдеттүү кылган. Жараткан Аллах жакшы күндөрдү, жакшы түндөрдү, жакшы кошуналарды сурайбыз. Я Аллах, пана тилейбиз. Жаман күндөн, жаман түндөн, жаман кошуналардан пана тилейбиз деп. Жөнөкөй нерсе эмес туган. Кыргызда бекеринен сөз жок да. Узаккы туугандан жакынкы кошуна дейт. Кандай дейсиздер? Мынаке, келиңиздер, баарыбыздын кошунабыз бар. Биз бир токойдо жашабайбыз, чөлдө жашабайбыз, кошуналарыбыз бар. Кошуналарыбыз бизден аман болсун. Бизден кошуналарыбызга рахат жетсин. Бизден кошуналарга пайда жетсин. Бизден зыян жетпесин. Кокустан алып бирип билбей, кичине ыйманы тайкы болуп, акыл-эси кем болуп, бизге жамандык кылса, ого өчөшүп жамандык кылбайлы. Күчөйүп кетет. Эртеги бар балдарыбыз урушат. Кантип жашоо болсун туугандар. Ошон жакшы мамиле кылайлы кошуналарга. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мусулман аялдарга буйрук берет эле, кошуналарына белек берсин деп. Кошуналарга белек берсин. Я нисаал муслимат. Эй, мусулмандардын аялдары дейт. Ла тахкиранна жаратун ли жаратиха валау би фирсати шатин. Эй, мусулмандардын аялдары. Силер бир кошуна, экинчи кошуна аялга бир койдун туягын белек берүү болсо дагы буну кемсинтип, акарат кылып, жөнөкөй эле иштеп эсептебесин дейт. Ушунча болсо дагы берип коюш керек экен. Бир сындырым нан болсун дагы, бир сындырым курма болсун дагы, бир ушу койдун туягы кеде болуп жейилбей ыргытып кетет го. Азыр коем шыйрак жебей калышты. Мурда кандай эле бул? Өтө аз жеп калды. Шыйракты ошол жерде куйкалап да жеп, мынакей. Абу Зар разияллаху анху пайгамбарыбыз айткан: "Ида табахта маракатан", качан сен шорпо пышыра турган болсо, "Фа аксир мааха ва туахид жайранак". Эгерде шорпо пышыра турган болсо, кичине суусун көбүрөөк кылып кой да, кошунан чакырып, сыйлап, урматтап кой дейт. Имам Ахмад ибн Хамбал рахимахуллах Муснади Ахмадта келтирген хадисинде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мындай деген жери бар. Кошуна ачка болуп, кошунасы
құрсағын тойғоза тамақ жегені рұқсат емес деген. Ушуга чейин айткан. Ла яжуз деп келет, рұқсат емес. Бирок бизди караңыз, тилекке каршы Алланын сіздерге биздерге берген жолдамаларын таштап коюп, көңүл бурбай коюп, укпай коюп, өзүбүзгө караң. Мына боорукерлик, мына адамгерчилик. Динибиз, шариятыбыз эмне дейт? Коомчулукта жашоодо бири-бирин урматсыйда, бири-бирине ушундай күйгөн агайын мусулман бир туугандар. Мына кошуналар боюнча ушундай көптөгөн укуктар бар. Дагы алабанын сурап туруштук мусулман кошуналардан окуго дейт. Эгерде бир этаж болсо, сиз 3 этаж салып ал, жок, уруксатсыз мүмкүн эмес дейт мынакей. Кошунаңызга келе турган абаны жаап коюш, шамалды жаап коюш да уруксат эмес экен туугандар. Уруксат сурап, эгерде кошунаңыз макул болсо, анан кийин 2 этаж, 3 этаж кылсаңыз болот дейт мынакей. Ошондо дагы кошуналардын окугу, кошуналардын үйүнүн ичинде эмне болуп атканга көз салбаңыз. Аңдыбаңыз, пайлабаңыз. Өзгөчө аялдары бар, апалары бар, сиңдилери бар, карындаштары бар, келиндери бар. Кээде үйдүн үй деп эмнени айтат? Бардыгы жабык деген сөз. Сырттагы бир адам көз сала албайт. Кээде чечинип калышы мүмкүн, бош жүрүп калышы мүмкүн, чачтарын жайып калышы, ар кандай болуп калышы мүмкүн. Демек, ошолорду дагы ушу көз сала караганга уруксат эмес шариятыбызда. Кошуналардын мына укуктарына кирет туугандар. Демек, пайда жеткирип, зыян боло турган болсо кошунага, аны түртүп туруш мынаке. Мына ушуну айтат экен кошуналык мамилелер деп туугандар. Дагы бир жерде Алла субханаху ва таала биздин алсыздыгыбызды өтө жакшы билет. Биздин ийгилигибизди да жакшы билет. Биздин бактылуу болушубузду да жакшы билет, бактысыз болушубузду да жакшы билет. Бактылуу болгонго буйруктарды берип, ошо буйруктардан мынакей кошуна, бактылуу кошуна деген. Бактылуу кошуна, ийгиликтүү кошуна. Булар кимдер? Алла үчүн бири-бирин жакшы көргөндөр. Азыркы сиздерге окуп берген Ниса сүрөсүнүн 36-аятында биринчи Алла Таала өзүнө ибадат, ширк келтирбей таухид деп айтып атканы максаты ушул. Эмне үчүн биринчи Алла Таала өзүнүн акысын айтып, укугун айтып, анан кийин бенделердин укуктарын айтып келип, кошунанын акысын айтып атат десеңиз, себеп Кудайдан корккон таква мына ушу адамдардын укугун урматтаганга мажбурлай турган ушу нерсе экен да. Адамдардын укугун урматтай турган, кошунанын укугун урматтай турган, кошунанын укугун бере турган нерсе, ушуга түрткү болгон, ушуга мажбур кылдырта турган нерсе бул таква. Бунсуз урматтуу туугандар мүмкүн эмес дейт. Ошондуктан Кудайдан коркуу, таква бул Алланын таухид, Аллага иман келтирип, Алла субханаху ва тааланы жакшы көрүп, Алла Тааладан коркуп, Аллага ибадат кылбастан туруп мүмкүн эмес. Келиңиздер, урматтуу агай мусулман бир туугандар баарыбыз, мына бүгүндөн баштап кошуналарга бир салам айтайлы. Бүгүн баштап ушу бир сындырып нанды белек кылып берейле. Бүгүндөн баштап кошунанын арыгын тазалашып коелу. Бүгүндөн баштап ушу кошунага зыян жеткирип аткан болсок тооба кылайлы. Бүгүндөн баштап алардын ушу жакшылыктарын иншалла көрө алып жакшы пайда жеткирейли. Бүгүндөн баштап кошунаны бизге зыян келтирген болсо аны кечирип коелу. Алла үчүн чыдап, Алла үчүн кечирип коелу. Мына ушул биз адамгерчилигибиз, мына ушул биздин мусулманчылыгыбыз. Баарыбыз иншалла ушуга аракет кылып, жумага атай келгенден кийин агайын мусулман бир туугандар, ушул нерсени ар бир жумада ушундай бир темадан алып кетебиз. Бир жакшы шариятыбызда Алла эмне деди? Биз саждабыз, рүкүбүз, мечитке келген тахаратыбыздын күчү, ушул ыйманыбыздын бекемделгени натыйжасы кошунабыздан көрүлсүн. Натыйжасы кошунабыздан бир көрсөтөйлү. Мөмөсүн кошунабызга бир берейли. İmanımыздың мөмөсүн кошунага берейли. Мечитке келгенибиздин мөмөсүн кошунага берейли. Намазыбыздын, зикирибиздин, Кур'аныбыздын, дуабыздын,
ибадаттарыбыз, орозобуз, кандай гана ибадаттарыбыз болбосун, ушулардын үзүрлөрүн, мөмөлөрүн, пайдаларын кошуналарга тартып алайын деп турганда. Аракет кылабызбы иншалла. Аллахым кабыл кылсын.